пайгамбар мисалга ылдый сезимде болгон ошо кезде адамдын. Мына алар Куран китепке такалып атат. Ошо кезде көрүнө жашоо бузулгандыктан анан ааламдагы акылдуу күч аларга ошондой түшүнүк берип койду. Адамды топодон жаратып, анан жан салгам деп койду. Анан бул дүйнөдө жакшы жүрсөңөр, ошол корпус көргө барганда, ошол алар көрүнө жашоону элестеткен да, бейиш шаркырап суу агып турат, бактарак болот, жүзүм болот, вино болот. Бул дүйнөдө ойноп күлбөсөң аякта ошондой жакшынакай периштедей кыздар болот деп ааламдагы акылдуу зат алдады. Ошол китепке такалып бүгүнкү күнү көрдөн бейиш деп атат. Корпус өлгөндө ошо аякта бар депчи. Же болбосо казандагы отду элестетти, мизди элестетти, кылды элестетти, кыл көпүрө кыямат күн деп мындай салыштырып ошо өлгөндөн кийин бар деп койду. Күнөө жок диндегилердечи. Ошол убакытка жараша берип койду. Азыр эмнеге бул аалам сырын ачып атат делгенде, азыр көп жылдык адамдын эволюция, эмгек, тажрыйба негизинде адамдын гени сөөгү жетилгендиктен, кыргыз улуу болгондуктан анан улуу чоң энергия сырын ачып берди. Мына 20 жыл болду атадан бата чыкты дегенде. Ата жолу, ак жол, бата жолу чыкты дегенге 20 жыл болду, мына 21 жыл болду адам ата көрүнгөн. Эмнеге 100 жыл мурун көргөн жок? Себеби эволюция менен адамдын аң сезими жетилди. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, мисалга мына арбак, мо аалам эмнеден жаралыптыр өзү? Жерде жашап өткөн эле адамдардын рухунан жаралыптыр. Алар жердеги адамзатты көзөмөлдөйт кызматта экен. Мындан ары эмне деп жашайсың? Мен пендемин, мен кулмун, мен байкушмун, мен жесиримин, мен аялмын, же эркекмин деп жашаганга болбойт. Мен улуумун деп жаша. Мен жаратуучумун. Мен түбөлүктүүмүн. Мен бул жашоонун боёгумун деп аураңды алмаштыр. Мен бул жашоонун сотумун деп. А кандай дегенде, эгер мына менин же сиздин телоңуз жаралбаса, жаныңыз асманда болот беле? А булар соттоочу да күч бекен. Мына ата жолунда тескейт да. Оңолсоң колдоо салып кетет. Мына аалам арбай. Арбай деген арыңгырайын, ар ички жан, арбак, арбай. Мына ааламдагы күчтөр. Эгер сенин телоң болбосо, мына келип колдоо салып кетмек. Ошону сен тирүүлөй эле аткарып болуп атат бүгүнкү күндөчү. Мына сен арбай боло аласың ушу дүйнөдө. Мына мен ааламмын деп атам. Мен адам ата экенмин, мен Курманжанды аткан экенмин деп атам. А бүгүн эгер мен жаным өлүп кетсе, мисалга таным өлүп кетсе, жаным асманга барып бир күч болмок да. Аякта туруп деле улуулукка үндөмөк да. Ага караганда бүгүн кулагың бар, ук. Мо эфирди кайталап көр. Жаз. Жатта, ойлон, мына формулаларга сал. Ушу жерде өлбөй туруп эле өс деп атат. Ана булар чындык да. Кайра туруп алып анан бул жерде сотто, жана мен айткандай, жалган дүйнөнү сотто, ичип жегендерди сотто. Жакшыларга мээрим төк, уккандарды өстүр, бириктир. Мына азыр аябай биригип атат. Кыргыз өсүп атат. Менин көчүрмөлөрүм көбөйүп кетти. Техникадан эле ошол мен бергендерди жеткирип, көчүрүп, анткени түшүнгөндө түшүндүргүсү келип атат. Ишенгенде ишендиргиси келип атат. Кутулганда куткаргысы келип атат. Мына биригүү. Бизге ушул кыздарга эфирде чыккан телефондорго жазатымыш экен. Үй бүлө менен динден чыгып кетти депчи. Кутулуп кетти чындыкты көргөнү. Боштондукка чыкты. Чектөөдөн чыкты. Караңыз, көрдүңүзбү мына? Жайсаң ата жерде жашап өткөн го. Арбай катары байланыш берип атабы? Манас ата, Байтык ата жерде жашап өткөн го. Жакшы жашаган, кызмат кылган. Жакшы жашаган үчүн ааламдан оорун берди. Кайра аяктан да кызмат кылып атат.
Бул жерде да так берилет. Бул дүйнөгө сен жан дүйнөңдү өстүрүүгө келдиң дейт. Эки эле нерсеге. Анан кызмат үчүн келдиң депчи. Бул жерде кызматыңды кылсаң, ааламдан барып орун алууга, кайра аяктан кызмат кылууга милдеттүүсүң дейт. Мен улуу дүйнөдөн келгем да, мен ошон үчүн улуумун дейм. Мен кул эмесмин. Мен кантип кул болом? Тегим кул болбосо, ааламым кул болбосо, мен улуумун. Ошон үчүн улуу кыргызсың. Мен улуумун деп өзүңдү таанып жүр. Мен жаратуучумун. Мына мен жаратуучумун. Мына мен сабак өтүп атып, пендени периштеге айлантып атам. Мен жаратуучумун. Улуу кыргыз, сен кул эмессиң деп атып, улуулукка калыптандырып атам. Мен жаратуучумун. Мына жаратуучумун дегендин. Мына бу жердегилер да жаратуучу. Жан алып, жан салгандар ушулар да. Мына мен жанын алмаштырып атам, пендени периштеге айлантып атам. Мен жаңы катары, Кудай катары өлүм сыноосунан куткарып, боштондукка чыгарып, өлбөстүккө өткөрүп атам. Рамкадан чыгарып, боштондукка чыгарып, ден соолугунан айыктырып атам. Мына мен эгер адам болсом мындай колуман келбейт эле да. Адам болсом акылдуусунуп, галстук тагынып алып, бир депутат болуп отурат элем да. Адам болсом, кыйын болсом. Элге күлкү болуп баштады, анткени карапайым эл өсүп кетти алар. Алар элге күлкү болуп калды. Алар элге башчы болбой эле, элге күлкү болуп калды. Мына мен чындыкты ачып бергенде аалам аталгандар өчүп калды го. Ага караганда карапайым эл өсүп алды. Мына мен жаратуучумун. Мен жашоонун боёгумун. Мен мына телом болбосо асмандагы бир күч. Ошонун эле тирүүсүн аткарчы сен. Мына тирүүсүн аткар. Мурун менин жанымда эркек кийип бир аялга эр болуп, төрт балага ата болуп жүргөн болсом, бирөөлөргө ага болуп, бирөөлөргө ини болуп жүргөн болсом, азыр мен ааламмын. Менин эски жаным кетти, чоң жан келди. Анысы кандай, сиз дагы энергия өткөргүч проводко айланбаса тело күйүп кетет деп берилет. Мына энергия деген эмне экен? Аалам экен, Аллах экен, биз күтүп аткан, арбай экен. Сиңер улуулукка өтүп, жанагы Датканенин руху конгондой, духу конгондой. Манас атамдын духу конгондой, Теңир атамдын энергиясы конгондой. Анан ошонун ролун аткар деп атат да. Паровойдо эле ысык энергия чыгат. Кондиционерден мустакпы, жылуулукпу чыгат. Өткөргүчкө айланып атпайбы? Анысы кандай биздин тело материя катары улуу күчтүн ролун аткар. Мен өлбөй жаралып алдым, мен ааламга айланып алдым. Мына өлүп мурун ааламга айланса, мен өлбөй ааламга айланып алдым. Эмне менен? Изилденүү менен. Ааламдан буйрулган ишти аткарып, утуш алып. Министр эмгинде эле институт бүткөн баланы коюп койбойт да. Ал өсүп отуруп, эгер по-честному болсо, генерал болуп, анан же болбосо ошол участковый болуп, анан помдун начальниги болуп, анан ровдун начальниги болуп, анан УВДныкы болуп. Анысы кандай? Сиз да кызмат кылсаңыз, улам улуу күчтөр жайгашып турат. Сиз Алланы издебеңиз. Алла, аалам, периште, аалам сизди издеп жүрөт. Сиз улуулукка калыптансаңыз, эле кире калып иштейин деп атат. Керек болсо аалам өзү адам бол. Мына мен. Эгер мен жаңы Кудаймын деп